Аба райынын катаал өзгөрүүсүнөн улам өлкө аймагына калың кар жаады. Түнү бою жааган кардан улам Ош шаарындагы унаа жолдорго муз тоңуп кыймылды татаалдантты. Жолдордо муз тоңуп, тротуарларда тайгактык орун албаш үчүн милдеттеме жүктөлгөн 4 ишкана таң эртеден бери иштеп жаткан тасмалар социалдык тармактарга жарыяланды. Деген менен жолдогу кар жетишерлик тазаланбай, унаа кыймылына кооптуулук жаралып жатат дешет айдоочулар. Шаардын негизги каттамындагы тазаланбаган карды социалдык тармактын колдонуучулары дагы сынга алды. Оштогу бир дагы көчө бүгүн көрөлгөн эмес окшойт. Килишке уктап калганмын эмне? Өзүм за рулёмун. Машина айдайм, бирок бүгүн азыр могу жолго байланыштуу айдагым келген жок да. Арт дөңгөлөктөр кичине начарыраак. Бирок эми могул жолдор тазаланбай, кичине сүзүш керек эле да. Өткөндө бир трактор сүздү эле го. Дагы ошентип сүзүп, жолду ачып койбосо тайгалак болуп атат дейм азыр. Бир сүрүп тазалап же жолду ачып кичине коопсуздукту караш керек да. Машиналарга деле, элге деле, адамдарга деле ыңгайсыз. Кудо кааласа жол нормальный эле, кичине кээ жерлерге туз сээп койсо, калгандары баары жакшы эле. Деген менен коммуналдык кызматтар түн катып күчөтүлгөн тартипте иштеп жатканын тастыктап, социалдык тармактарга маалыматтарын таратып жатышты. Ош шаарындагы 174 чакырым жол кечеги түндөн бери 3 ирет тазаланып, дөңсөлөргө тынымсыз кум туз себилген. Калаанын негизги жолдордогу карды сүрүүгө 16 техника тартылган. Кар токтобой жаап жаткандыктан жолдорду толук сүрүүгө мүмкүн болбой жатыптыр. Түнү менен өзүм жүрдүм. Бүт службалар түнкү таңкы 5ке чейин жүрүштү. Түнү 3 жолу сүрүп, 3 жолудан туз себишти. Прокуратура азыр кар жаап, улам эле бат эле толуп калды. Азыр биздин прогноз боюнча саат 3тө кар токтойт деп атат. Ошондо карды дагы бир сыра көрөбүз. Анан туз түнү 51 тонна, 29 тонна кум, туз себилди. Азыр дагы даярдалат. Себеп дегенде мына бүгүн кечинде -20га чейин түшөт деген прогноз болот. Ошон үчүн биз түнкү калтырбастан чоң жолдорду тазалап сүрүп, туз себүү маселесин дагы койтабыз. Бишкек-Ош унаа жолунун 134-135 чакырымындагы Көлбаев атындагы туннелдин түштүк тарабында 4000 метр куб кар көчкү түшүп, бир унааны басып калган. Кар күрткүсүнөн улам эл аралык каттам бир тараптуу жабылып тазаланган соң кайра каттам жанданган. Учурда өлкөнүн бардык аймагында негизги каттамдардагы жол ачык экенин, бирок Төө ашуу, Алабел, Талдык ашууларында кар көчкү түшүүсү күтүлүп жатканын адистер эскертет. Аба ырайы кескин төмөндөп, жол тайгалак болуп жаткандыктан айдоочуларды эрежени сактоого чакырышат. Республикабыздын унаа жолдорунда кар күрткүсү пайда болуп, кар көчкүлөрү түшүп, тоскоолдук жаратты да. Бүгүнкү күндө Төө ашуусунда Көлбаев атындагы туннелинин жанынан 137 чакырымдан кар көчкүсү түшүп, анын кесепетинен бир унаа жабыркады. Адамдар жабыркаган жок. Ошондой эле негизи эле республикабыз боюнча бардык жолдорго, өзгөчө Ош-Бишкек жолуна жолго чыгып аткан унаалардын айдоочуларына кайрылып кетким келет. Зарылчылык жок болсо жолго чыкпаңыздарды суранабыз. Республиканын аймагында бардык жолдордун баары азыркы учурда ачык, күчөтүлгөн тартипте өзгөчө Кырдаал министрлигинин бөлүктөрү кызматта турушат. Жана ошондой эле эгер көйгөй болуп жолдо калып же бир кырдаалга туш келсеңер, кыска 112 бекер номерине чалуулсаңыз жардам беребиз. Кыргыз гидромет борбору ушул күндөрү өлкөдө абанын температурасы 20-25 градуска чейин төмөндөй турганын билдирген. Көпчүлүк аймакта маал-малы менен кар жаап жатат. Өлкө синоптиктеринин божомолунда 12 январда абанын температурасы дагы төмөндөйт. Жолдорго муз тоңот. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги алыскы жолго чыгууда дарылардын топтомун, ысык суу, жол азыгын, күрөк жана дөңгөлөк чынжырчасын алууну эскертет. Унаалардын ортосунда 500 метр аралык сакталуусу зарыл. Ал эми коңшу Өзбекстан жана Казакстандын аба ырайы бизден кесе төмөндөп, жолдор дагы жабылган. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдунов, Ош ТВ.